Assalamu алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн 6 июль 2020 жыл Өзгөндүн Красный Маяк айылында турабыз. Бул жерде таза кандуу гисар кочкорлор сатууга чыгып коюлуп атат экен. Азыр баарын сиздерге тартып, ар бир кочкорду боюнун бийиктигин, боюнун узундугун, кандай кочкордон тараган эмне порода ошолорду сиздерге тартып көргөзүп берели туугандар. Бул кочкорлор боюнча ээси өзү мүнөздөмө берсин. Ассаламу алейкум аксакал. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшымы? Кочкорлорду сатууга койдуңузбу? Сатууга койдум муну баарын. Ушу кочкорлорго бир мүнөздөмө бере кетпейсизби? Каяктын кочкорлору, кайсыл жактан келген, атасы кандай кочкорлор? Мынабы кочкор. Биринчиден баштап кете берели, а? Мына кочкор аралашма. Аралашма. Али чоң кочкор менен гисар аралашкан кочкор. Мынабысы. Бою бийиктиги бардыгы нормалдуу. Боюн бийиктигин сиздерге бул видеонун аягында өлчөп көргөзөбүз туугандар. Баасын айта кете бербейсизби? Ар биринин баасы кандай болуп атат? Мунаныкы 60 миң да. 60 миң сом кеми бар сөзсүз, а? Кеми бар азыраак. Мынакей туугандар, 60 миң сом кеми бар. Мынау дагы аралашма. Аралашма. Эмненин аралашмасы? Гисар менен? Гисар менен өзүбүздүн жайдары. Жайдары. Чоң болду. Бунун баасы канча? Бунун баасы деле ошо 55 миң сом кеми бар. Булчок. Мынабы таза. Таза гисар, а? Мынакей куйруктарында өзүңүздөр көрүп турасыздар. Таза гисар экен. Бунун баасы канча? Бунун баасы 70 миң. 70 миң сом. Аксакал, эми гисар менен мындай жайдар койдун айырмасы кандай болот? Кандай, кайсы жерден билсе болот? Бул гисары мына жүндөрү жылтыраак болот. Жылтыраак болот, а? Жылтыраак болот. Кулактары мындай чоң кулак, а? Чоң кулак. Тумшугу мындай кочкор тумшук да, нагы өзү. Куйруктары мындай. Куйругунан, главный куйругунан айырмаланат. Болуп мындай экиге бөлүнүп турат. Бунун баасын канча дедиңиз? Буну 70 миң. 70 миң сом кеми бар туугандар. Кеми бар. Бул канча жашта азыркы? Бул азыр 6 тиште. 4 тиш. 4 тиш экен, а? Аркада 4 тиш. Бирөө 6 тиш, экөө 4 тиште. Бирөө 6 тиш, экөө 4 тиш экен. Бул аксакал? Бул таза гисары. Таза гисар. Bunun atası aşağı 300 milyon satılıp gelingen eкен. Atası 300 миң сомго сатылганбы? Satıldı. Кайсы жактан келген? Жерgetалдан. Жерgetалдан. Ошо кайсыл жерде сатылды бул? Кыргызстандачы? Кыргызстанда ошо өзүбүздүн Барпыда. Барпыда сатылганбы? Мынакей туугандар, 300 миң сомдук. Бул 2 тиш. 2 тиш, а? Козу. Баасын канча дедиңиз? Бул баасы 60 миң. 60 миң сом кеми бар туугандар. Мынакей. Бул жерге келип гисар кочкорлорду тандап алып кетсеңиздер болот экен. Анан бул жакта жайдары, койлор бар, кыскасы козулар. Козулар бар экен. Тандап арзан баада оптом алып кетсеңиздер болот. Мына ичиндеги козулардын атасы булар, э? Мынакей, ичиндеги козулардын атасы бул жерде байланып тургандар. Бул 300 миң сомго сатылган кочкордун балдары бул жакта дагы турат. Мына эң чоң окшойт, аксакал, а? Таза. Таза гисар. 300 миң сомго сатылгандын баласы бул дагы. 4 тиш бул. 4 тиш кой экен. Ошондо 4 тиш кой канча жылдык болуп калат? 4 жылдык ошо 3 жылга өтөт да. 2 жылдан 3 жылга өтөт. Мынакей достор, 2 жылдан 3 жылга өткөн кой. 70 миң сом. Базарды деле өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мындай кочкорлор аябай кымбат баада турат. Бул жерде оптом сатылгандыгы үчүн ушундай коюп тур бааларды. Мына да таза. Бул да таза гисар. Таза гисар. Бул аябай жоон экен го, а? Жоон. Мынакей тумшуктарын дагы сиздерге тартып көргөзүп коелу. Аска бир тишин көргөзүп койсо болобу? Болот, 4 тиш мына. Тишин көргөзүп коелу бир биздин көрүүчүлөргө. Эгерде алам деп калсаңыздар, алдыда аксакалдын номери турат, WhatsApp номер жана түз байланыш номерге чалып, гисарларды көрүп кетүү үчүн Өзгөндүн Красный Маяк айылына келип көрүп кетсеңиздер болот. 2 тиш. Бул 2 тиш козу. Бул дагы таза гисар. Таза гисар. 300 миңдин баласы. Ооба, мына. Тишин көрсө болот мына. Тишин дагы көргөзөлү. Мына. 2 тиш экен. 2 тиш. 2 жылдан 3 жылга өтүп аткан козу экен. Мынакей акыркы гисарды сиздерге тартып көргөзөлүм. Мынаны толук баарын тартабыз. Мындан кийинки видеодо сиздер көрөсүздөр, боюн өлчөп, узундугун,
Boyunun biyiktигин baарын өлчөп сиздерге көргөздүк. Андыктан кайсы бири жаккан болсо чалып сүйлөшөсүздөр. Номер алдыда турат. Бул видеонун алдында коюп өтөбүз. Бул да гисар бул да. Бул бана 300 миңдин баласы эмеспи? Бул 300 миңдин баласы эмес, өзүбүздөн коюлган. Ушул жерде эле коюлган, а? Бул 6 тиш, 3 жылга кетти. Ошондо бул 6 тиш болгондо 3 жылга кетип атат экен. Тишин көрбөс койбойлубу? Гисар менен жайдарынын аралашмасы. Таза бул, таза. Бул таза. Таза мына. Мынакей туугандар, сиздерге баарын так маалыматты алып көргөзүп бердик. Ушу акыркы менен мына үчөөнүн баасын айтылбай калды да, аксакал. Жок, бул 70 миң. 70 дедиңиз, а? Булчу? Бул 60 миң да. Бул 60 миң сом. Булчу 3 тиш. Жок, 6 тиш. 40 миң сом кеми бар экен туугандар. Эми бул жактагылар кыш. Булар тазабы же жайдар аралашпа? Бу жайдар өзүн Аны бакы чекеде кошкон. Чекеде кошконун балдар экен, а? Эми булардын баасы ар түрдүү болуш керек. Ар түрдүү дем өзү келишим баада. Келишим баада канчадан канчага чейин эми ушул козулар, аксакал? Ушул 7 миңден да. 7 миңден башталат. Башталат. Кеми бар, а? Сөзсүз. Мынакей общий количество канча азыр? 50 баш бар да. 50 баш, бул жерде 1 2 3 4 8 кошкор, гисар, тажик гисар кошкорлору туугандар. Ар жакта 50 баш гисар менен жайдары аралашкан козулар 7 миң сомдон башталат. Эми 7 миң сом десе ал баадан калып калбайт, сөзсүз түрдө кемитилет туугандар. Андыктан алдыдагы номерлерге чалып, же болбосо Өзгөндүн Красный Маяк айылына келип, бул кошкорлорду көрүп кетсеңиздер болот. Жок, мындан да көрүн. Канча экен? Бою 95. 95 экен, а? 95. Мунун бою. Bunun boyu 95 eken buldu ağaç. 95. Uzunun görbeylü bir. Uzun. Uzatasına. Kayırın tartılat bular? Baştan da mayından da. Tarttan ha. Bununku 1.50 eken ha? 1.50 eken. 1.50 eken. Bu koz eken de ha? Kozu. Kozunun boyunun uzunluğu. Başın tüz kova ya. 1.25 eken ha? Nerede? Abi 1.30 eken. 1.30. Ушул жерде эң чоңунун өлчөп көрөлүчү. Боюнун узундугунчу. Эң чоңу чекеде кара. Оола кара. Карал экен, а? Азыр ушунун боюн өлчөп көрөлү. Биринчи боюн өлчөлү экен бул жагынан. Канча чыгат экен? 98 eкен. 98 экен почти. 98. Эми узундугун. Uzunluğu 1.54 eкен ha? 1.54. 1.54 eкен. Мынакей бул кара кошкордун боюнун узундугун бийиктигин бир көрөлү. 1.96. 1.96. Жок, 96. Ha, 96 ha? 96. Эми узундугун экен. Bular Kırgız menen neme aralashılgan. Жайдарыбы? Jaydari menen Hisar aralashılgan bular. Bununku 1.33. 1.34 экен. 34 eкен ha? 1.34. Bunanıkın. Эми ушунукун көрөлү. Boyun. Boyu 94. 94 eкен boyu. Эми узундугу. Uzunluğu 1.40. 1.40 eкен ha? Бул 4 тиш экен, а? Бул 4 Боюнун бийиктиги Taza gisari bu. таза гисар. gisari. Тазасынан экен туугандар. 96. 97 экен. 97. Uzunluğu Узундугу 1.43. 1.43 eкен. Buna bu 2 tiş. Бул 2 тиш. Бул да тазабы? Taza. Buna kaska. Nimesine boyun var. Өзүн тарта бербедим бир жолу. Uzunu 95. 95. 95 eкен uzunluğu. Эми узундугу. Büyüklüğü 95. Узундугу Uzunluğu 1.49 49. eкен ha. 1.49 экен. Buna bu Ушул жерде эң кичинерээги ушул окшойт, а? en kişilere bu
Toktудан kaçıp kalgan hisar eкен da. Ha, Toktудан kaçıp kalgan boyu 89 ekan. 89 eкен ha. Bu 6 tiş bu. Bul 6 diş. Bunu ama sonu taşlayıp kozlarınca. Bu uzunluğu 1.38. 1.38 eкен. Бүгүнкү көргөзүүнү биз соңуна чыгарабыз. Телефондар алдыда, WhatsApp номер жана түз байланыш номерлер. Сиздер менен мен Замир болдум, туугандар. Саламатта калыңыздар.